Рахмат төраға, урматтуу Акылбек Сөнбекович, урматтуу чакырылгандар. Укук тартиби, кылмыштылык менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракети боюнча комитеттин корутундусунда укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлык баянасы жана ардагерлердин пенсиясын көтөрүү боюнча бир топ сунуштар берилген. 24 ноябрда биринчи окууда рахмат, сиздер белгилеп кеттиңиздер. Укук коргоо күч органдарынын жетекчилерин туура баалап сунуш бергенине байланыштуу сиздер айлык маянасына кошумча акча кошуп бердиңиздер. Бул үчүн чоң рахмат, Акылбек Сөнбекович. Бирок мен ошондо сунуш бердим эле. Мына азыр мыйзам долбооруна киргиздиңиздерби? Ошо жөлөк пулду жана ардагерлердин пенсиясын көтөрүү боюнча мыйзам долбоорунда киргиздиңиздер деп суранганмын. Ошол боюнча эмне кылдыңыздар? Экинчи окууга келдиңиздер. Азыр мыйзамдын үстүндө иштеп атабыз. Жалпы укук коргоо органдарынын пенсия саясатынын баарын пенсиялык фондко өткөрүп берүү боюнча бирок аягына чыгып бүтө элекпиз. Ошондо мыйзамдар бүткөндөн кийин сиздердин жардамыңыздар менен, сиздер менен чогуу бир чечимге келебиз деген ой пикирибиз бар. Акылбек Сөнбекович, соцфондко аны өткөрүп бериш боюнча пенсия реформасында кылдат карасаңыздар, эми сизде тажрыйба көп сиздердечи. Бирок бул туура болобу, туура болбой абдан кылдат карап чыгыш керек. Ыраазы болобу, болбойбу. Бир жыл болбосо да 2 жылда пенсияга чыккан укук коргоо органынын кызматкерлери азыркы стройдо турган кишилер менен саны тең келген татта. Мына ошондой трагедияга келдик. Биз баштан бери туура пенсиялык саясат жүргүзбөгөндүктөн баары эле улам ар бир өкмөт эртең чечсин деп улам чыштай берип, биз азыр ушул деңгээлге келдик. Анда биз мыйзамды кабыл алып берели, ошо укук коргоо органдарынан чыккан пенсионердин баары өмүр бою зарплатасын алат. Милиция иштеп аткан милиция дагы, пенсияга чыккан ардагер дагы одинаковый зарплата алат, же болбосо ошого байлап салсак, биздин бир да бюджет көтөрө албайт аны. Биз аябай кыйын болуп атат. Мага да ветерандар жазып атышат, урушканы болуп атат. Эртең жолу кабыр завглом дегендер болуп атат. Но айла жок, эмне кылабыз? Биринчи этабын чечтик, азыркы иштеп аткан балдардын айлыктарынын баарын жанагындай добавка аркылуу көтөрдүк. Бирок эгерде туура формуласын тапсак, анда айлыктарын да көтөрөбүз, пенсионерлердин пенсиясын көтөргөнгө да аракет кылабыз. Урматтуу Акылбек Сөнбекович, сиз билесизби, укук коргоо күч органдарынын кандай чоң салымы бар бүгүнкү күндө стабилдүүлүккө өлкөнүнчү. Анан алар жаш мезгилинде керек, карыгында керек эмеспи? Бул проблема бардык мамлекетте бар. Чечиш керек туурачы. Анан кийин эми саны бир болсо эмне кылабыз андачы? Ошол мезгилде шайлоо мезгилинде чоң иш-чарада ардагерлердин бардыгы формасын кийип жардам берип атышат. Анда эске алыш керек, алар жатып алган жери жок. Алар формасын кийип шайлоо мезгилинде бардыгы иштеп атышат, жардам берип атышат. Ошон үчүн аны эске алыш керек. Ушул мыйзам долбооруна карап чыгыңыздар. Өткөндө сунуштагам ушул нерсеничи. Биз эч качан керектүү мезгилде аларды иштетип анан керекке чыкканда болуп бүттү дегендей кылбашыбыз керек. Мен түшүнүп атам, каржы маселеси бул кыйын болуп атат. Бирок алардын убагында иштеген мээнеттерин биз ала ойлошубуз керек да. Ошон үчүн мен суранып кетем дагы бир жолу, ушуну караңыздар. Анан кийин экинчи маселе, мына Улуттук банк төрагасы отурат, орун басары бул жерде. Мына азыр мага СМС жазып атышат шайлоочулар. 30 миң, 50 миң кредит алгандар дейт. Убагында төлөй албай кийин төлөгөнбүз дейт. Бирок мына кара тизмеден черный список деп коюп, ошодон чыгарбай турат. Дагы эле миллион алгандардын катарына кошуп биз кайра ала албай атабыз дейт. Эмне себептен ала албай атат? Алар убагында төлөй албай кийин бир убакыттан кийин төлөшкөн. Эмнеге чыгарбай атасыздар аны кара тизмеден? Ал боюнча мыйзам бар, закон о бюро кредитной информации. Анын бирөөнүн заемщиги просрочка болсо аяка кирет, базага кирет. Бирок кредит берип атканда, жаңы кредит берип атканда, любой банк өзү бериши да мүмкүн, аны карабастан. Аны оценка кылат, заемщиктен оценка кылат, бизнестин оценка кылат, залогун оценка кылат. Кээбирлер карайт ал просрочкаларды, кээбирлер карабайт. Кошумча айтып коеюн дагы, ушул ковид болгондон кийин, эпидемия болгондон кийин анан Баткен
ошол окуя болгондо биз специально ошондо токтом кабыл Катырасаңыз болбойт. токтом кабыл алганбыз. Улуттук банк специальный өзүнчө токтом кабыл алганбыз. Ушул жөнүндө специально ушул кредитный бюродо оякта маалымат болуш керек. Бул ковид же баткен события болгондон кийин ушул байланышуу деп, чтобы специально бул кечирим болгондой да, анан башка банктарга барганда алар билип калат бул эмнеге болгон дегенди. Оякта өчүрбөш керек, нельзя удалять. Ну, эмнеге болгонду бул объяснение болот да, ошондой. Эми бул жерде көп сөздүн кереги жок. Алар убагында төлөй алган эмес. Эгерде алар бардык мүмкүнчүлүк болгон төлөйт болчу убагындачы. Иш жок. Ошон үчүн алар бир канча убакыттан төлөдү, аны алып коюш керек кара тизмеден. Макулбу? Биз сектор менен бул ойлонуп, кандай ошондой дагы бир чаралар болсо, баягы сунуштарын беребиз анда. Анан урматтуу Акылбек Сөнбекович, мына жолдун сапаты боюнча, жолдун сапатын жана акча каражатын туура колдонуу боюнча көзөмөлдөгөн кандай система иштеп чыгып атасыздар? Жасаган жолдун сапатын көрүп атабыз да бизчи. Кээ бирки жер жакшы, кээ бирки жер начар. Транспорт министрлигинде өзүнүн надзору бар. Ошол эки надзор аркылуу контролго алып атышат. Госинвестиция аркылуу кредит алгандарды өзүлөрү надзорду тандап алып, алар өздөрү өткөзүшөт да. Биз жактан көп жакшы болбой атат. Азыр ошого техникаларды алгыла деп атабыз. Азыркы жаңы современный техникаларды алып, ошонун качествосын контролировать эткен. Бул боюнча президенттин да тапшырмасы бар. Эмдиги жылы Минтранспорт бул проблеманы чечет. Рахмат. Кийинки сөз